Менин кыялым. Автор Айлин Д. Окуп аудиолоштурган Расулова Чолпон Жолдошовна. Керем аны ушунчалык эле оңой кутултат беле. Жамиля эртеси колуна тийген паспортун тиктеп ойлонуп турду. Ал билген, Керем анын эркиндигин минтип колуна тез сала койбойт экенин. Бирок үмүт жылт этип акылга баш ийбейт эмеспи? Ошол күнү Алибек менен жолугаарын билди Керем. Жамиля болжошкон жерине жеткенде күн батканы калган. Ары бери карап Алибекти күтүп жатты. Экөө атайын эл көп келбеген жерден жолугуша турган. Айланага күүгүм кирип, күткөн адамы да келбей, элеңдеп эки жагын карап жатты. Бир аз нары басканда эле бир адам сулк жатканын байкады. Жүрөгү шуу дей түштү. Жакындап барып анын Алибек экенин байкады. Али чуркап жетип башын көтөрө берди. Жүзүндө, денесинде тамтык жок, ийини менен араң дем алып жаткандай. Бул эмнеси я? Коркконунан үнү чыкпай шыбырап калды. Ким кылды, сага эмне болду? Чырылдап үстүнө түшө калып жаткан кыз үнүнүн баарынча түркчө кыйкырып жиберди. Кимдир бирөөнүн дабышын укту. Кылчайып Керем жанында турганын байкады. Сенби? Мен? Кимди ойлодуң эле? Менден оңой кутулам дедиң беле? Жырткыч, айбан. Керем кимдир бирөөгө кол шилтеди. Кайдан жайдан пайда болгон 3-4 караан келип, араң жаткан Алибекти дагы уруп киришти. Былч муштумдар. Куду өзүнө тийип жаткансып дирилдеп турду Жамиля. Токтот деп акырып жиберди ал. Тигилер кулак салбады. Токтот де буларды. Макул, сенин айтканыңдын баарына макулмун. Мени эмне кылсаң өзүң бил, Алибекке тийбе. Менин айтканымдын баарын кыласың, ошондойбу? Баарын. Эмесе мындай. Сен алгач бул келесоого бирөөнүн аялына тийсе болбой турганын жакшылап түшүндүрөсүң. Мекенине тез кетишине жардам бересиң. Өзүң карыныңдагы баланын ден соолугу үчүн кам көрүп, күйөөңдүн жакшы аялы болуп үйдө отурасың. Эми тигилер колунун күчү калбай, буту менен тепкилегенге өтүштү. Жамиля поздоп жиберди. Ооба, мен баарын аткарам, токтот де. Тепки токтоду. Сулк жаткан жигиттен тирүүлүктүн кабары билинбейт. Жамиля жетип башын жөлөп, жүзүнө жүзүн тийгизип өпкүлөп жиберди. Өлбө, мени таштап кете көрбө, баарын көтөрө алам мен. Бир гана сенин өлүмүңдү көтөрө албайм, суранам. Мейли, башка жашооң болсун, башка аялың болсун, бирок жаша. Мен баарына макулмун, Алибек. Сени кыйнаганым үчүн мени кечир. Сүйгөнүм үчүн кечир. Эми өлсөм да сенден айрылбайм деп убада бергем. Бирок сөзүмө тура албай калганымды кечир. Жамиля сүйлөп жатты, ыйлап жатты. Тигилерге колун шилтеп кете бергиле деп койгон Керем Жамиляны колдон ала ордунан тургузду да машинасына жөнөдү. Жигиттин сулк жаткан денесин деңиздин толкуну чайпап кала берди. Эмне ыйлап жатасың, өлбөйт аның. Жамиля үн каткан жок. Машинанын күзгүсүнөн караган Керем Жамилянын өңү боп-боз болуп калганын байкап коркуп кетти. Сага эмне болду? Бала. Эмне? Жамилянын жооп бергенге алы жок, шалдырап барып эсин жоготту. Машинаны токтото калып, арткы эшигине чуркап барган Керем катып калды. Жамилянын көйнөгүнүн этеги канга чыланып калган болчу. Арзуу башын мыкчып отурду. Нуриланын курсагы күндөн күнгө чоңоюп баратат. Арген болсо ошол боюнча жүзүн көрсөткөн жок. Эмне кылаарын билбей башы маң. Ошол күнү курдашы үйүнө кирди. Ой, эмне, сен аза күткөнсүң эле. Азасы менен кара жерге кирсин. Эмне кылаарымды билбей отурам. Мурат кайда? Жамилядан кийин үйдөн чыгып кеткен. Тентип жүрсө керек, билбейм. Мен Нуриланын кичүүмдүн азабын тартып отурам. Эмне болуп? Билмексен болбочу ай. Ботом, ой, ошону да ойлонуп жетелетип жибер бирөөнө. Тиги курсагы менен кимге? Ошон үчүн келдим мен сага. Эбирей калган курдашы тигиге жакыныраак отурду. Тиги Орусияда бизнеси бар инимди билесиң го. Ошого экинчи кылып алып берип койбойлубу? 20 жылдан бери балалуу боло албай куурап жүрүп, аялы каза болуп калды жакында. 17 жаштагы кызды 50 жаштагы немегеби? Сен аки-чүкүсүн эмне кыласың? Азыр айылга кеп болбой бирөөгө башын байлап койгонуң жакшы эмеспи? Анын үстүнө колун да бар. Менин кызымды 50 жаштагы кишигеби? Сенин акылың жайындабы деги?
Ар ойлонсо да, бери ойлонсо да баары бир Арзуу кызын жашы улуу адамга кыйбай койду. Жүрөгүнүн түпкүрүндө Жамиланын бактысыз күн кечирип жатканын билчү. Ага да жүрөгү ооруп, өз күнөөсүн сезип кетээр эле. Улуу кызын сактап кала албаса да, Нуриласын сактап калышы керек. Окутуп, келечекте бир кесиптин ээси кылып, өзү теңдүү азамат жигиттин колуктусу катары көргүсү келди. Кайрадан эле кызын ойлобой, өз амбициясынын кулу болуп жатканын сезген жок. Кандай болгон күндө да баланы боюнан алдыра турган болду. Мен көп ойлондум, кызым. Башка чарабыз жок. Жок. Анан эмне кыласың? Атаңдай болгон немеге тиесиңби? Сенин келечегиңди ойлоп жатам. Арген келет, ал мага кайтып келет. Арзуунун ачуусу келе түштү. Качан сага акыл кирет? Ал келбейт. Сен аны күтүп отура бер. Курсагың күндө чоңое берсин. Мен айылга баш көтөрө албай калдым. Менин айымамбы? Балким өзүңдүн да күнөөң болуп жүрбөсүн? Күтүлбөгөн мындай сөзгө Арзуунун бүткөн бою титиреп кетти. Эмне? Айылга сенин кылыгыңдан мен баса албай калгам, апа? Мен? Кимдер гана болгон жок жашооңдо? Ал тургай, жап оозуңду. Арзуу кызын жаакка чаап жиберди. Чоңойгону биринчи жолу кол көтөргөнү. Керебетине жүз төмөндөп кулап түшүп, ыйлап жаткан кызын карап туруп чыгып кетти. Баары бир эне кыз бул абалдан чыгып кете алышпады. Айласы жок боюнан алдырганга туура келди. Бул кадам көп аялдын башына келген чарасыздык. Жүрөк алдында жайгашкан этиңдин бир бөлүгүн темир кыпчуулар менен алып жатканда абал эч кимдин башына түшпөсүн. Денеңдин ооруганы бир тең. Жан дүйнөңдүн сыздаганы бир тең. Кайсынысы көбүрөөк ооруйт? Аны эч бир аял биле албаса керек. Бирок бардык аялдар өзүн өзү жек көрүп, бирөөнүн жашоо укугун алып жатканын, денеңдин бир бөлүгү таштандыга ыргып жатканын сезет. Нурила көзүн чылк жумуп жата берди. Өзүн кайсы бир чуңкурга кулап бараткандай, карманаарга эч нерсеси жок немедей сезди. Кулагына эсин жоготуп баратат деген үндөр угулду. Анан баары бүттү. Былч деп барып кулап түштү. Араң басып, алдында кетип бара жаткан кызын карап, Арзуу үнсүз жаш төгүп кете берди. Опол тоодой жүк басып. Ал эми дүйнөнүн бир бурчунда улуу кызы Жамиля да бул учурда эс мас ооруканада жаткан. Дарыгерлер Керемге эне баланы сактап калуу үчүн бардык күчүбүздү аябайбыз деп айтышты. Керем өңдөн кетип коридордо басып турду. Бул күнү ал жаратканга үнү жеткиче жалынды. Сактап кала көр, Алла. Төрөлө турган баламдын жанын сактап кала көр. Мендей адамга кечирим жок. Бирок ал наристени сактап кал. Ал менин акыркы үмүтүм. Эгерде бүгүн бул жерде бир жанды алууну кааласаң, баламдын ордуна мени ал жашасын. Наристем жашасын. Менин андан башка эч кимим жок. Отуруп туруп, басып, жалынып жатты. Дели анын мындай түрүн көрбөгөнүнө жардамчылары таң. Ахметтин баласы. Анын аялы го акыры. Бир кезде эшик ачылды. Жалт караган Керем дарыгердин жүзүн көрүп жеңилдене түштү. Аман эсен, бала жашоодо, деди тиги да күлүмсүрөп. О, Аллага шүгүрлөр болсун. Аман эсен, деп жиберди Керем. Жынысын билгиңиз келеби? Албетте, ким экен? Эркек. Дарыгер аны далыдан таптап басып кетти. Күч кетти буттарынан. Дубалды таяна калды. Эркек экен. Мураскер демек, деп күбүрөнүп алды. Көзүнөн жаш кетти. Жамилянын көз алдына деңиз толкунунда чайпалган Алибектин сулк денеси. Эптеп эле кабарын билсе. Палатага кирип келген Керем чөгөлөй калды. Аман эсен. Алибекпи? Али аманбы, деп жиберди. Кыз кимди айтып жатканын түшүнбөй. Бөбөк аман эсен, уулубуз. Деми кесиле түштү Жамилянын. Үнсүз жатып калды. Керем эмне кылаарын билбей турду да акырын үн катты. Болуптур. Аны аман калтырам. Азыр жакын жердеги ооруканага алып барышат. Билип кой, бир гана сен үчүн. Эсиңде болсун. Экинчи жолу мен анын жанын тартуу кыла албайм. Муну сен да түшүн. Алибек ооруканада эсине келди. Кабыргалары сыныптыр, башынан жаракат алыптыр, денесинде тамтык жок. Полиция кызматкерлери келгенде аны сабап кеткендер ким экенин билбегенин айтты. Эч нерсе эсинде жок экен. Эсинде калганы Жамилянын боздоп ыйлап, койгула, токтоткула дегени болчу.
Кантип кабарын алса болот? Тынчсыздануудан жанын коерго жер таппай калганда күтүүсүздөн Жамиля кирип келди. Көздөрү алайып, аябай арыктап кеткен экен. Сен кайдан? Дейди ал көрүп турган көзүнө ишене албай. Сени мында экениңди тигилер айтты. Керем сус кургак сүйлөдү. Көзүн ала качып жүзүнө тик карай албайт. Эмне болду? Дейди Алибек жүрөгү сыйрыла. Кет эми. Мындан артык эмне болсун? Мен сага кетишиң керек экенин айтканы келдим. Али, аман калдың. Ошого шүгүр кылалы. Унут мени. Сен эмне деп жатасың? Кыргызстанга кет. Мен сени менен кете албайм. Жок, жаным. Сен мени менен кетесиң. Мен бир жолун табам, алып кетем сени. Башыңды чайкаба, коркпо. Сени булар коркутуп салыштыбы? Эч нерсе эмес. Бул жолу жеңилдим. Кийинкисинде жеңебиз. Сен жанымда болосуң. Мен кетпейм. Мен бул жерде калам. Төрөшүм керек. Баламды атасыз, дүнүйө мүлксүз калтыргым келбейт. Мен анын эбегейсиз байлыкка ээ боло турганын билип туруп, биздин жерге алып кете албайм. Бул акылың сага түштөн кийин кирдиби? Ооба, кечээ жакында эле билдим. Жамиля көзүн ала качты. Ичинен эч нерсе сураба. Суранам сенден, кет. Мен бул кадамга барганга аргасызмын деп жатты. Алибек ишенген жок. Коркконунан келгенин билди. Күлүмсүрөп тура берди. Эмне десе да, кандай сөз айтса да Жамиляны тиктеп тура берди. Чыдамы жетпей кеткенде Жамиля кыйкырып жиберди. Сен кандай немесиң я? Зордоп алып кетесиңби мени? Мен башка жашоо шартка көндүм. Мен байлыктын даамын таттым. Мындан ары да ушундай жашагым келет. Ишенбейм. Сен мени кетип калсын деп айтып жатасың. Ишенбейсиңби? Анда бул сүрөттөрдү кара. Менин ким экенимди билип ал. Мен Керем менен өз эрким менен болгом. Уктуңбу? Андан өз эрким менен балалуу болгум келген. Мына. Сумкасындагы сүрөттөрдү Алибектин жүзүнө ыргытып жиберди. Мында Жамиля Керемдин кучагында турган, чогуу жаткан көп түрдүү сүрөттөр бар эле. Алибек сүрөттөрдү тиктеп турду. Мына, анын жаш денеси мыжыга кармаган эркектин жүндүү колдору. Жамилянын жүзү, муундары титиреп кетти. Сен эмне деп жатасың? Алгын. Эми ишендиңби? Бул менмин. Мен сенин Жамиляң эмесмин. Эми кет, уктуңбу? Кеткин дейм. Мени жайыма кой. Дубалдар үстүнө түшкөндөй болду. Алибек жерде жайнаган сүрөттөрдү тиктеп турду. Араң чыкты. Жыгылып кете жаздап, араң карманып бара жатты. Жамиля ушул жашка чейин мынчалык күйүттү сезбеген эле. Атүгүл зордукту алган күнү да аргасыз, кем акыл адамга никеге турганда да жүрөгү мынчалык зыркырабаган. Күйүп бара жаткандай сезилди. Аптыга дем алып алды. Көтөрөм мен, баарын көтөрө алам. Болгону Алибек аман калсын. Калган бардык нерсени көтөрөм. Бирок ал көтөрө албаган жүктү мойнуна алып жатканын билген жок. Бүтөт деген бул абал күчөп, өмүр бою жан дүйнө оорусун алып келерин билбей жатты. Булардын баарын көз алдынан өткөрүп турган Керем жемиштүү жылмайды. Баары мен каалагандай, мен пландагандай ишке ашат, деди ал өзүнө өзү ишенимдүү. Ким билет, балким мүмкүн. Бул сөздөр Керемдин лексиконунда жок болчу, бирок тагдырдын жазуусунда бар эле. Кетти. Ишендиби же ишенбедиби, сүйбөй калдыбы же ооруп жаткан жүрөгү бир аз эс алдыбы, бул Алибекке гана белгилүү. Бул туңгуюктан чыкканга таптакыр акылы да, күчү да келбеди. Учакта бараты уктай албады. Ойлонгонго да алы жок эле. Айылга келип көчөсүнө бурулганда үйүнүн жанында тигилип турган боз үйдү, дүрбөгөн элди көрдү. Кадам шилтей албай туруп калды. Элейип караган кошуна бала аны таанып коюп кыйкырып жиберди. Алибек байкем келди. Карасаңар, Алибек байкем. Сыртта турган адамдар дүрбөп ага чуркап калды. Атаңдан айрылып калдык. Сабыр кыл эми, каралдым. Туш тарабынан кучактап, бир нерселерди айтып жаткан адамдарды тиктеп низ болуп тура берди Алибек. Акылына уккан нерсе чүргөлбөй турду. Атасынын ден соолугу жакшы эле. Өтө деле карып кете элек болчу. Боз үйгө кирип кара кийип отурган апасын көргөндө гана бул окуя чындык экенине ишенди. Каралдым, келдиңби? Атаңдан айрылдык балам.
деди апасы бооруна кысып. Эки кулагын жапса да уккусу келбей, башын чулгуса да болбой, кайгынын кара туманы басып турду. Атасын жерге бергенде да, каза болгон учурунда да Алибек ыйлай албай койду. Эртеси күнү Куран окутканы барганда гана жанындагы адамдарды кетирип жиберип, атасы менен жалгыз калды. Ата, сен мени кечирбейсиң. Азыр да кечирбейсиң. Мен сени таштап, Жамилянын аркасынан кеткеним үчүн өзүмдү өзүм кечирбейм. Мен жазамды алдым, ата. Сен дагы, ал дагы мени мындан артык жазалай албайсыңар. Эмнеге мындай кылдың, ата? Кара топуракты мык чыйгармап отуруп өксүп ыйлады. Ушул топуракка кошулуп, эзилип кетүүнү каалап турду. Өзүн, Жамиляны, жашоонун акыйкатсыздыгын баарын кошуп сөгүп, жектеп жатты. Көпкө ыйлады. Көкүрөгү бошоп калган экен. Мен сага сөз берем. Экинчи менин жашоомдо Жамиля болбойт. Аны жашоомдон, эсимден, акылымдан өчүргөнгө аракет кылам. Мен сага сөз берем, ата. Ошол күнү мырзөнүн жанында отуруп, мындан ары жашоосу кандай болорун ойлоп жатты. Акыл жүгүртүп, эми эмне кылаарын, жашоосун кантип баштаарына башын катырды. Анан чечкиндүү турду да үйүнө бет алды. Атасынын кыркын берди. Баш аягын жыйнап, көкүрөгү бир аз сууп калды. Бир күнү отуруп апасынан капысынан сурап калды. Мурат байке көрүнбөйт го. Кайда кеткен ал? Ал шорду кайда жүргөнүн ким билсин. Тиги кызы Түрккө күйөөгө кеткенин уккандан кийин башы ууган жака кетип калыптыр дейт. Дайынын билген эч бир адам жок имиш. Аялы болсо Түрк күйөө баласы жиберген акчага марып эле жатып калды. Эски үйдү түрттүрүп салып, жаңы үй салып жатат. Машина миниптир. Ырысы жоктор. Алибектин көкүрөгү тикен сайгандай тызылдап жатты. Энеси ого бетер ар бир сөзүн баса баса айтып, жарасына туз сепкендей сүйлөй берди. Макул, апа, мен жөн эле сурадым, деп туруп кетти Алибек. Баягы учакта кезиккен Данияр деген байкесине чалды. Байке, кандайсыз? Сизге берип жиберген сүрөттөрдү алдыңызбы? Алдым, Алибек. Эми чалайын деп жаткам. Сүрөттөр мыкты монтаждалган экен. Ишин мыкты билген адамдарга көрсөтүп көрдүм. Сүрөттөр оригинал эмес, баатырым. Алибек эч нерсе дей албай тура берди. Трубкадан гудок келгенде гана өзүнө келди. Демек, жалган экен. Жамиля андай нерсе кылбаптыр. Мага залал келбеш үчүн кылган экен. Дилинин түпкүрүндө сүйүнүп жатканын билди. Эң азында анын Керем менен эч кандай мамилеси болбогонун билди. Болгону ошол. Эми кайра ага жол жок. Аалам алмашып, алаамат болуп кеткен күндө да экинчи Жамиля анын жашоосунда болбойт. Анткени ал атасына сөз берди. Кайра телефон чалды. Данияр байке, мен шаарга бир жолу көчүп кетейин деп жатам. Мага иш таап бере аласызбы? Мен бул айылда кала албайм. Кел, иним, дагы сүйлөшөрбүз. Сен азыр демиңди бас. Апаң менен акылдаш. Шаарга келем десең, мен ар дайым сага жардам берем. Алибек үчүн апасына оюн айтуу оор эле. Ошентсе да арга жок бул сөздү баштады. Апа, биз жаңы жашоо башташыбыз керек. Мен бул айылда мындан ары жашай албайм. Шаарга кетели, кандай дейсиз? Билип жатам, уулум. Сага оор болуп жатканын көрүп турам. Бирок эркек көтөрүмдүү болуусу керек. Сен го шаарыңа көнүп кетесиң. Мен бул жашымда шаарга көнө албайм. Атаңдан көп эле мал, чоң чарба калды. Өзү деле сени окутсам дегенде эки көзү төрт болчу. Сен оку, адам бол. Сен жокто үйүңө, малыңа, баарына мен көз болуп турам, балам. Тарс деп экөөбүздөн кетип кала албайбыз. Сени да окутпай жаныма алып кала албайм. Апа, мен сенсиз кантип? Атамдан минтип айрылдым. Сенден алыс мен кантем? Андан көрө жүрө берейин. Алибек көз жашы ирмелип баратканын апасына көрсөтпөй качып чыкты. Акылдуу жан эле. Апасы өзү түшүнүп турду. Анан калса жалгыз уулун шаарга жалгыз жибере да албайт эле. Ушул окуядан кийин бир топ убакыт өткөн соң апасы өзү эле даярданып кирди. Апа, сиз кайда жыйналуу эле? Шаарга? Эмнеге? Сени минтип бозортуп айылга камап кое алмак белем. Өлгөндүн өз шору, тирүүлөр тиричилигибизди эптешибиз керек. Сени менен шаарыңа кетейин деп чечтим. Үй жай малды кантебиз?
Аздап сатабыз, жаңы жашоо баштайбыз балам. Алибек кудуңдап энесинин бетинен чоп эттире өбүп алды. Жамиля кыйналып жатты. Өзүм төрөйм деп болбой койгон. Минтип палатада басып жүрөт. Жаны көзүнө көрүнүп баратканда гана онтоп албаса үнсүз чыдап жатты. Өзүнө өзү кыйноо тилеп алгандай, өзүн өзү жазалап жаткандай тиштенет. Суу ичесиңби? Деген медайымга башын чайкады. Көздөрү чоңоюп, толгоо келип, жанган сайын бакыргысы келет. Сыртта турган Керим укпасын деп, кыйналып жатканын билбесин деп тиштенип жатты. Ал тынчсыз ары бери басып жатты. Улам саатын карап коет. Жанына эч кимди жакындатпай турганын жакшы билет. Жамиляны аздыр көптүр таанып калбадыбы? Өзүнүн кыйналуусу менен өзү калганын оң көрөт. Ары жакта энесинин келе жатканын көрдү. Төрөлдүбү неберем, деди ал да демин баспай. Жок, эч кимдин кирбесин каалады. Мен да күтүп жатам. Аз калгандыр. Экөө күбүрөшүп турду. Ичкериде баланын бакырган үнү угулду. Экөө тең селт эте түшүп, бирин бири тиктеп калышты. Төрөлдү, деди шыбыраган Керем. Кубаныч, капыстан келген бир жаңылык адамдарды жакындатып жиберет окшобойбу? Эчен жылдар бою экөөнүн ортосундагы муз эрип түшүп, эне бала кучакташып калышты. Эне, уулум келди, сенин неберең. Менин неберем. Ыйлап жатышты. Көп жылдардан берки биринчи кубаныч эле экөөнүн. Кечир мени. Бардыгы үчүн кечир, эне. Мен эми жакшы адам болом. Эч кимге зыян тийгизбейм. Ахметке да жамандык каалабайм. Мен эми башка адам болом, деп жатты Керем ый аралаш. Палатадан чыга калган дарыгер экөөнүн абалына көңүл бурбады. Энтиге төмөнкүлөрдү айтты. Наристенин абалы начар, өмүрүн сактап калганга аракет кылабыз. Бала алсыз төрөлдү. Боюнда бар убагында кыйналып көтөргөндүктөн болгон деп айтышты дарыгерлер. Дал ушул баласы жашоо менен күрөшүп жатканда Жамиляда энелик сезим ойгонду. Буга чейин Алибек гана ээлеп калган жүрөгүнө шууладай жылуулук менен баласы кирди. Аны адегенде өзү деле байкабады. 10 күн дегенде наристесин колуна беришти. Уулуңуз менен көрүшкөнгө даярсызбы? Деп кичинекейди кучагына беришти. Ушул кичинекей денени калтыраган колдору менен кучактап туруп, ал жардын учунан бери түшкөндөй жеңилдеди. Ыза, кайгы, жоготуу, алсыздык баары жок болуп, жалгыз гана кичинекейдин денесинен чыккан жылуулукту сезди. Наристе ыйлап жиберди. Бүттү, өттү баары уулум. Эми биргебиз. Эми эч качан айрылбайбыз, деди ый аралаш күбүрөп. Уул балага Эмре деген ат коюшту. Эмре Тунжа. Бул ат ар кимдин оозунда эле. Керем уул төрөлгөндөн кийин таптакыр сактыкты унутуп койгондой, күнү түнү анын жанында, кээде баланын бөлмөсүндө уктап калчу болду. Аны эсине келтирген энеси болду. Шерифе келет жакында. Мындай абалыңды көрбөсүн. Сен эмне кылып жатканыңды аңдап жатасыңбы? Баарынын көзү сенде. Жетер эми, өзүңө кел. Небереме өзүм кам көрөм, деди Эсма ханым. Эне, бул менин. Токтот, бул Ахметтин уулу. Сенин иниңдин уулу. Бул оюңду сен баштагансың. Мындан ары мындан да оор болот. Өз уулуңа иниңдин баласы катары карап, ага алыстан гана көз салып өстүргөнгө даяр бол. Эне, мен... Мындан ары эч нерсе дей албады Керем. Дегенге деле акысы жок эле. Аргасыз алыстаганга көндү. Жамиля болсо бир да жолу жүзүнө карабады. Бир да жолу айткан суроосуна жооп бербеди. Нурила кийимдерин жыйнап жатканын көрдү апасы. Таң кала түштү. Сен бир жакка барасыңбы, кызым? Мен кетип жатам, апа. Кайда? Алыска. Айтор, сенин жүзүңдү көрбөгөн жерге. Арзу шалдайып отуруп калды. Байкаса чындап эле кийимдерин чогултуп, топтоп жатат. Чыдабай кетип тура калып колунан талаша баштады. Сен кайда бармакчысың я? Мен боюңдан алдыртсам келечегиң үчүн кылдым. Кичине бала менен эмне кылмаксың? Кайда бармаксың? Сенин айткандарыңды уксам, баарын Жамиля эжем экөөбүз үчүн кылдың. Бирок бир билип кой, апа. Сен өзүң үчүн кылдың. Сен биз үчүн эч нерсе жасаган жоксуң. Эжемди да сен кетирдиң. Анын тагдыры эмне болду? Кем акыл адам менен. Жап оозуңду. Чындыктан качасың, апа? Сен чындыктан качсаң да, качпасаң да ошол. Жиберген акчасына өз турмушуңду оңдоп, жыргап жашап жатасың. Кызың эмне болгонун
ойлонуп да койбойсуң. Чөнтөгүңө түшкөн акчадан башка эч нерсе сени кызыктырбайт. Менин баламды алдырдың, атамды кууп чыктың, эми жалгыз калдың. Эми бактылуу болдуңбу? Сага чыдаган атам да ир экен. Арзуу эми чыдабай кетти. Кызын жаакка чаап жиберди. Нурила сумкасын көтөрүп алып чыгып кетти. Энеси колунда эч кандай акчасы жок болсо да кайда кетмек эле? Келер деп ойлоду. Бирок канчалык күтсө да кызы келген жок. Аз күндө кызынын Орусияга кетип калганын укту. Жалгыз баш калган Арзуу мындан аркы жашоосун эмне кылаарын билбеди. Мурунку жек көрүндү болгон күйөөсү Муратты да издеп көрдү. Кумга сиңген суудай болуп жоголуп кеткен аны да тапкан жок. Жылдар өтүп жатты. Кыска убакытта көп ийгиликтерге жетиштиң. Бирок сага, досум, дагы деле бир нерсе жетишпегендей. Жашооңдо бир өксүк бар сыяктуу сезилет. Бул өксүк Жамилябы? Дагы делеби? Мен аны унутсам, өзүмдү унуткан менен барабар болмок. Билесиңби? Баарынан жаманы мен анын алдында өзүмдү күнөөлүү сезем. Кызык, эмнеге? Сен андан оңой менен баш тарткан жоксуң го. Сен кийинки жолу да бардың. Ошондо деле сени менен кетсе болмок. Кете албады, туура. Эмнеге кете албады? Баласына байланды. Баласын тартып алмак. Эмиренин жанында уулунун бирден бир жолу ошол жашоосун улантуу эле. Анда эмнеге өзүңдү күнөөлүү сезесиң? Менимче, кой досум, токтотолу. Жамиля деген темага кирбейли, анткени ал темага кирсек чыга албайбыз. Алибек күлө сүйлөдү. Чындап эле, келбети келишкен, бардык тарабынан көзгө толумдуу, көз күйдүргөн жигит. Аз убакытта көп нерсеге жетишти, бирок көзүндө бир нерсе бар болчу. Эчендер тигилгени менен бул көздөрдүн сырын чече алышпады. Ошондуктан да болсо керек, ага кыздар балга үйүлгөн арыдай жабышып калар эле. Анткен менен бир окуя болду. Жашоого кумары күч, эч нерседен коркпогон бир жан аны кайра жашоого алып келди.